Финансылык сабаттуулук каржылык операцияларды аткарууда, каражаттарды бөлүштүрүүдө жана сактоодо тобокелдиктерди баалоого мүмкүндүк берет. Тобокелдиктер акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн өзгөрүшүнө жана биз өткөн чыгарылышта кеңири сөз кылган инвестицияларга байланыштуу болушу ыктымал. Бул чыгарылышта топтолгон каражаттарды жана инвестицияларды кантип коопсуз сактоону, ошондой эле каржы операцияларды жүргүзүүдө алдамчылардын тузагына түшпөй сактануу тууралуу кеңири айтып беребиз. Акча өлкөнүн же өлкөдөгү экономикалык кырдаалга жараша кунун жоготушу мүмкүн. Башкача айтканда, дароо товарларга баанын ыкчам өсүшү байкалат. Негизинде инфляция дегенде күнүмдүк турмушта колдонгон товарларга жана кызматтарга болгон баалардын кымбатташы. Ал эми дефляция бул тескерисинче, баалардын арзандашы. Валюта курсунун кескин өйдө ылдый болуп, туруксуздугуна, тышкы экономикалык, насыялык жана башка валюталык операцияларды жүргүзүүдөгү тобокелдиктерге байланыштуу болушу мүмкүн. Ал эми баалуу кагаздардын жана башка товарлардын керектүү наркын баалоонун өзгөрүшүнө байланыштуу жоготуулар, алардын пайдалануу наркын баалоонун өзгөрүшүнө байланыштуу ликвиддүүлүк тобокелдиктери менен байланышкан. Пайданы жоготуу тобокелдиги бул кандайдыр бир чара көрүлбөгөндүктөн, мисалы камсыздандыруу. Сиз кайсы бир компаниянын рынокто активдүү өнүгүп өсүп жатканын көрүп жатасыз. Ал рынокто акцияларын сунуштайт жана сиз аларды сатып алуудан корктуңуз дейли. Бир жылдан кийин компаниянын акциялары көтөрүлдү жана ошентип сиз алардын наркынын натыйжасында киреше жана пайда алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадыңыз. Тобокелдиктин башка түрлөрү да бар. Мисалы, кирешелүүлүк көрсөткүчүнүн төмөндөө же пайыздын чен тобокелдиги. Башкача айтканда, бул рыноктогу терс өзгөрүүлөрдүн жана пайыздык чендердин өзгөрүшүнүн натыйжасында жоготууларды алуу тобокелдиги. Түздөн түз каржылык жоготуу тобокелдиги, кредиттик тобокелдик же банкрот болуу тобокелдиги деп да аталат. Бул компаниянын банкрот болушунун натыйжасында инвестицияңыздын баарын же бир бөлүгүн жоготуп алуу коркунучу. Банкроттук бул компаниянын кредиторлор алдындагы милдеттемелерин аткаруудан баш тартуу же жөндөмсүздүгү. Ошондой эле тобокелдикти азайтуунун 4 негизги түрү бар. Камсыздандыруу же тобокелдиктерди бириктирүү, диверсификация, тобокелдиктерди бөлүштүрүү жана маалымат издөө. Каржылык сабаттуулукту жогорулатуу сизге акчаңызды иш жүзүндө колдонууга гана эмес, өзүңүздүн акчаңызды башкарууга, кирешелер менен чыгашалардын эсебин жүргүзүүгө, карыз болбогонго, жеке бюджетиңизди пландаштырууга жана каражат үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле каржы институттарынын сунуштарын туура талдап, тандап алууга шарт түзөт. Мен Кыргызстанда акча которуу үчүн көбүнчө банктарды колдоном. Мисалы, АКБ Кыргызстан, БК банк, Бакай банк, РСК банк. Ошондон улам болсо керек, мага ыңгайлуу. Мен мисалы жаш үй бүлө болгондугума байланыштуу балдарымдын мектебине, мугалимдер чогултууда турчу акчага атайын шот ачылган. Мен ошого дагы ошол кошелек карточканын приложениясы аркылуу дагы мен каякта жүрбөйүн төлөп кое алам да. Сиз көбүнчө каржылык операцияларды жүргүзө турган негизги каржы институту бул банк болуп эсептелет. Банкоматтарды жана карталарды колдонууда бизге коопсуздуу азыр эсептелинет. Бирок банкомат менен карталарды колдонууда эрежелерди сактап билиш керек, эрежелерди сактап билиш керек. Мисалы, картанын сүрөтүн сураганда, алдыңкы бетин сүрөткө тартканда арткы бетин эч качан тартып жөнөтпөш керек. Анткени арткы бетинде CVV код деген болот. Ошол CVV кодду эгерде кылмышкер билип ала турган болсо, сиздин карталарыңар менен ал колдоно алат. Сиз ал жөнүндө билбей да каласыз. Төлөм маалыматын коопсуз сайттарга гана киргизиңиз. Аларды браузердеги кулпусу аркылуу таанууга болот. Эч качан эч кимге банк картанын эсептерин жөнөтпөңүз. Онлайн сатып алуулар үчүн кошумча картаны чыгарыңыз. Эч качан картаңыздын маалыматтарын, пин кодун жана картаңыздын артындагы акыркы 3 санын эч кимге айтпаңыз. Жада калса, банк кызматкерлеринин бул маалыматтарды сизден талап кылууга акысы жок. Карта операциялары жөнүндө SMS билдирүүлөрдү туташтыруу маанилүү. Сиз ошол учурда жасабаган төлөмдү дароо билип каласыз жана сиз тез жооп бере аласыз. Эсептеги акчанын уурдалышына банктар, төлөм системалары же интернет дүкөндөр эмес, ишенчи колдонуучулар күнөөлүү. Алдамчылар сиздин ишенимге кирүү менен ар кандай амалга барышат. Ал эми карта ээсинин милдети бул амалкөй алдамчылардын колуна түшүп калбай сак болуу керек.
азыркы учурда интернет банкинг жана мобилдик банкинг деген жаңы куралдар чыгып жатат колдонууга. Бул деген жаңы технологиялар. Бунун жардамы менен биздин акчабызга виртуалдык түрдө колдонууга колдоно алабыз да, колдонууга курал да бул атайын. Силер бул интернет мобилдик банкинг менен акчаны которо аласыңар, туугандарыңарга, жакындарыңарга которсоңор болот. Жана ошондой эле көп нерселер төлөсөңөр болот, коммуналдык услугаларды жана жаңы магазиндерде кирип атат, алардын баары төлөнүүгө ошо уруксат болот да мобилдик банкингдин ичинен. Банкта сакталган депозиттериңизди коргой турган негизги куралдын бири бул депозиттерди коргоо системасы. Өлкөдө депозиттерди коргоо боюнча агенттиги бар. Депозиттерди коргоо агенттигинин негизги максаты бул депозиттерди коргоо системасынын ишин камсыз кылуу жана өлкөнүн каржы тутумунун туруктуулугуна көмөк көрсөтүү. Бул механизм калктын коммерциялык банктарга болгон ишенимин жогорулатуунун жана алардын ээлерине да, өлкөнүн экономикасына да иштебеген банк секторунан тышкары сакталып турган банктык депозиттерге техникалык кошумча финансылык ресурстарды тартуунун бир жолу. Депозиттерди коргоо боюнча агенттик депозиттерди коргоо фондунун каражаттарын башкарат. Кыргыз Республикасынын банктык аманаттарды коргоо жөнүндөгү мыйзамына ылайык кепилденген учур келгенде аманатчыларга өздөрүнүн депозиттеринин 200 миңге чейин суммасын жана алар боюнча үстөк пайыздарын төлөп берет. Минималдуу инвестиция салуу менен кыска убакыттын ичинде арбын киреше табуу албетте кызыктырат. Тилекке каршы оңой жана тез киреше табууга умтулуу менен биз көп учурда алдамчылардын курмандыгы болуп калабыз. Соодага келген алгачкы жылдарымда өзүмдүн коммерциялык баягы иш сапарымдын алгачкы жылдарында мен деле эл катары азыраак акча салып, көбүрөөк киреше тапкандын артынан кубалап ошону аябай көксөгөм. Ошонун артынан жүрүп мен өзүмдүн жашоомдо финансылык пирамиданын капканына туш болуп ошого кабылгам да. Анан ошол жылдары мен үчүн аябай сезимтал эле болгон суммадагы акчаны жоготком. Инженердик билимим бар, дипломум бар. Бирок ошончолук билимим болгон күндө дагы менин финансылык багытта сабатым такыр эле жок экен. Алдамчылардын эң кеңири тараган схемаларынын түрлөрүнүн бири пирамида схемасы. Финансы пирамидасы бул жаңы катышуучулардын каражаттарын дайыма тартуу аркылуу түзүмдүн мүчөлөрүнө киреше берүүнүн алдамчылык системасы. Пирамиданын биринчи катышуучуларына кирешелер кийинкилердин эсебинен төлөнөт. Эгер каржы пирамидасы болсо, анда алар сизге психологиялык басым жасап, бир нерсеге шыктандырып, ушул жерден жана азыр акча табууга мажбурлашат. Бүгүн гана сиз арзандатуу менен келишим түзө аласыз. Бүгүн гана сиз инвестициялай аласыз. Акча жана белек алуу деген келишимде компаниянын милдеттенмелери жөнүндө эч кандай пункттар камтылбаса, компания кыйроого учураган учурда инвесторлорго эч нерсе кайтарылбайт деген пункт болсо, бирок ошол эле учурда аларда келишимдин шарттарын жана уюмдун ишмердүүлүгүн ачыкка чыгарбоо тууралуу келишим болсо, анда каржы пирамидасы экенин дароо билиңиз жана ал адамдардан оолак болушуңуз керек. Эгерде сизге финансылык кызмат жөнүндө маалымат терең жеткиликтүү болбосо, же кызмат көрсөтүү компаниясынын өкүлдөрү суроолоруңузга так жооп бербей жатса, келишимдин мазмуну менен таанышууга уруксаат бербесе, анда мындай финансылык кызмат көрсөтүүчү менен байланышпай эле койгонуңуз оң. Келишимди өзгөчө келишимдин мазмунун, укуктарыңыз менен милдеттериңиз, кызмат көрсөтүүчүнүн укуктары менен милдеттерин, милдеттенмелерди бузуунун кесепеттерин, ошондой эле келишимде кичинекей тамга менен жазылган текстти кылдаттык менен окуп чыгыңыз. Айтмакчы, биз сатып алууларды же транзакцияларды онлайн режимде жүргүзүүдө көбүнчө көңүл бурбайбыз. Бул бүгүнкү күндө рынок көптөгөн электрондук санариптик финансылык кызматтарды сунуштап жаткан учурда өзгөчө маанилүү. Алар тууралуу кийинки берүүбүздө кененирээк сүйлөшөбүз.